Саламатсыздарбы. Бүгүн дейли Саламатсызбы агай? болот аны. Саламатсызбы агай? Баштадык. Кичинекей команда болсо дагы. Бүгүн, то есть кече болушунча командаларга кирип, Trello'суна кирип, кээ кирип, спринт планинг кылганга аракет кылдым. Команда көп болгондуктан традиционный спринт планинг митинг болгон жок. Ар бирөө менен бирден жолугуп пландап чыгыш бир жума кетмей болуш керек. Традиционный спринт планингде команда чогулуп алып, продукт оунер менен биргеликте бүт ушул спринтке боло турган задачаларды бэклогдон алып кошуп баштайт. Бирок бизде мындай кик-офф болгон эмес, башында команда толуп, анан бат-баттан биринчи спринт аткарып, анан экинчи спринтке өтүп кеттик ошондуктан традициялык спринт планинг кик-офф дегендер болгон жок. Анткени биз марафон кылып атабыз, IT марафон. Көп нерсени упразднять этип, бат-баттан кылганга аракет кылып атабыз. Көп узап кетпесин деп, чтобы командалар иштейби, ошол проекттерди жасайбы деген темалар менен анан даяр нерселерди запуск кылганга, ошондуктан кече спринт планды общий күздөй менен спринт планы сыяктуу кылып пландап койдум көбүнүкүнө. Калгандары болсо ошол сыяктуу Trello'го жазыш керек. Активдүүлөр вроде жазып атат, анан жетишпей калгандарга болсо 4-күнү жардамдашам или кечинде аракет кылып жардамдашам. Жетишпей калса так бүгүн болсо кечке жумушта болом, анан жумуштан келип дагы текшерип карап көрөм. Кимдин Trello'су ошол спринт планга коюлду, коюлган жокпу. Ал спринт планда болсо Trello'ну бөлүш керек. Дан дегенде спринт 1 дан деп датасын коюп, ошол жакка биринчи спринтте бүткөндөрдү жылдырып, анан спринт 2 дан деп колонка ачып коюш керек жанына, пустой кылып. Анан бэклогдун жанына болсо спринт 2 планинг деп датаны коюп туруп, ошол жакка бэклогдон экинчи спринтке кайсы тапшырмалар аткарылат, ошолор түзүлөт. Анткени бэклогдо турган тапшырмаларды спринт жасаган тапшырма деген эмес да, ал жөн эле бүт идеялардын баары ошол бэклогдо болот. Или чоң задачалар келечекте эмне кылабыз, ошонун баары чоң болуп эле бэклогдо турат. Аны болсо майтылап туруп анан спринтке 2 жумага пландашат да. Проблемалар в принципе жетишип атабыз. Баша жардам берип атат административдик жумуштарды аткарганга. Анан мен дагы кичине окуп атам чаттарды. Пока что негедир окуй албай атам. Бирок кайра жакшы болду. Мага мен азыр социальный сеттерди уже совсем окубай калдым. Чаттарды окуганга эле как раз көңүлүмдүн энергиям ошол жака кетип атат. Ошонун айынан дагы балким кичине кээде чарчап калып аткансып атам. Бирок күндүн ордуна ошол дейлилерге кошулуп, анан командаларга кошулуп сүйлөшүп, бир аз кайра баягы келечекте чын эле сонун проекттер болот деген ойдо кайра энергия толуп атат. Бүгүн да ойлоп койдум. Ошол Кыргыз Bridge Globalга адамдар чогулбай атат эмнегедир. Ошол Кыргыз Bridge Global менен алар кино тартышкан болчу, Борон деген. Ошол закрытый показга биз барып көрүп келгенбиз. Анан ошонун продюсери дагы ошол Кыргыз Bridge Globalдан ошол киного айткам, давайте Европадан көрсөтөбүз, Германиянын шаарларына барып деп. Анан ошол Германиянын шаарына көрсөтүп баштасак, ошол кино башталарды, жана трейлер көрсөтөт го, ошол кинонун алдындачы. Ошентип биздин долбоорлордун трейлерлерин сонун кинодогудай кылып тартып койсок, анан кино көрөрдүн алдында мындай неме адилеттүү үнү менен веб ордо кыргыздар чогулган жер или кыргыз тилин чогултабыз, кыргыз тилине жардам беребиз, киргиле деген сыяктуу сонун трейлерди жасап туруп ошол көрсөтүп койсок аябай кызыктуу болмок деп ойлойм. Анан ошол трейлерди интернетте реклама кылып, биздин уже неме проекттерди алып долбоорлор даяр болгондо деп фантазия идеяларды ойлоп койдум. Келечекте ошентип тартып ар бирөөнө кошуп чыксак сонун болот.
Ошого так көп командаларга кирип, сүйлөшүп, брейнштормдоруна катышып, пландаштырып, кээ бир проекттерди немеси, кээ бирлер неме идеясы аягына чейин ордоной элек. Мындай общий эле направление бар, ошолор жөнүндө да сүйлөштүк. Бир проектте даже разбор кылдык, устат блоктору менен устат биринчи көчө сураган кимге жардам керек десем, ошол сурады эле, барып көрсөтүп бердим, мындай деп устат уже блоктор менен иштеп баштады. Кээ бир проекттер уже дизайн тартып койду, фигмадан номадлист тартып коюптур. Бирок дизайнер командада болбогондуктан ал жөн эле Кыргызстан жөнүндө бир лендинг жасап коюптур. Номадлисттин сүйлөшүлгөндөрү ичинде башкача. Ошондуктан как раз биз экинчи спринтте прям сразу дизайн жасабай, сразу сайт жасабай, именно структураларын, анан главный страницанын блокторун түзүп атабыз, чтобы баягы биринчи спринттеги изилдөөлөр, аналогдор көрүп, негизи ошол командада отурган адамдар көбүрөөк билет да, сайт кандай болуш керек деп. Мындай эле дизайнер келип тартып койсо, совсем башка тартып койушу мүмкүн да. Ошондой болду. Ошол эми болсо так, сөздү кийинкиге берейин. Эгер ким даяр болсо, микрофонуңду үзүп эле айтсаңар болот. Кечээ эмне кылдыңар? Бүгүн эмне аласыздар? Анан кандай кыйынчылыктар бар? Анан сурооңорду да берип кетсеңер болот, как раз ошол блоктор жөнүндө эле вообще суроо. Кеттик, ким даяр? Молдогазыдан баштайлы. Молдогазы. Салам алейкум. Алейкум салам. Насиятсызбы? Ол баягы окшойт. Класста турам тапай. Алло, болот о? Болот. Биз кечээ жолуккан жокпуз, бирок өз ара жумуштар жүрүп атты. Анан бүгүн кечки саат Кыргызстандын сааты боюнча 10:30 чогулабыз. Ким кайсыл жакта иштейт, ошолорду бөлүштүрөбүз. Кыйынчылыктар болгон деле жок, түшүнбөгөн нерселер болсо сайкыл эжеге эле жазам. Баары түшүнүктүү эле азырынча. Меники ошол эле, башка сөз деле жок. Кийинкиге берип койсо болот, анан кийинкиси болсо кийинкисине берет да. Саламатсыздарбы, мен Чөйрөдөн Маликбек. Биз кечээ дагы жолукайлык деп, сабактан кийин бир аз кечирээк бүтүп калып, жолукпай калдык. Бирок анан эмеден да жазып, Trello'дагы берилген задачаларды бөлүшүп, эмелер өз варианттарыңарды жасап келгиле деп. Бизге экинчи спринттин эмесин киргизип коюптур эле калай. Ошону бөлүшүп, өз варианттарыңарды жасагыла. Анан бүгүн биз дагы 10:30 анан опрос кылып атабыз, кайсыл убакыт силерге туура келет депчи. Эки вариант 50/50 болуп атат, 10:30 скорее всего 10:30 турлайбыз деген үмүттөбүз. Ошол жерден калганын досконально бөлүшүп сүйлөшөбүз да, идеяларды алып келген болсок. Бизде пока ушул Чөйрөдө. Кечээ жолугушуу болбоду. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен Устат командасынан Светлана Кыдырмышева. Көчө күнү биз Zoom жолугушуу кыла албай калдык. Текстовой эле кылып туралы дедик көчөнү. Сиз түзүп бергенден кийин мен жаздым, ошо ким кайсын алат деп. Азыр 4-5 блок бөлүндү. Андан кийин бүгүн дагы Zoom жолугушуу кылып, дагы калгандарын бөлүп, дагы түшүндүрөбүз. Рахмат. Ошол болгону менен кийинкиси айта берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Угуп жатам? Саламатсыздарбы, мен Гулира Калыкова, Китепчиден. Биз көчө
Дискордто вопрос кылгам, ким точно катышат же катышпайт деп. Ошонун натыйжасында экөөбүз деле калган экенбиз, калгандары кээде келип жардам берип турабыз деди, анткени башка проекттерди иштеп жатышкан экен. Андан кийин Zoom жолугушуу, ошо жардам берүүчүлөрдү дагы кошуп Zoom жолугушуу кылалы деп сунуштагам, эч ким жооп берген жок. Ошондон улам өзүм эле бир аз караштырып баштадым. Сиз Trello'га жүктөп койгон экенсиз, экинчи спринтте. Ошол жакта ссылкалар бар экен, сайттардын структуралары жөнүндө ошолорду карап жатам. Анан Абидин аттуу жигит бизге жакшы шилтемелерди берди. Башкача айтканда список берди. Кыргызстандагы, Бишкектеги басмаканалар жана китеп дүкөндөрү жөнүндө ошолорду чогултуп Notion'га киргиздик. Биринчи спринтте катыша албай калганбыз, анын жыйынтыгы дагы Notion'да бар. Ал жака жазып койдук. Азырынча ошол. Рахмат. Как раз мына Дейлиде барлар. Светлана, Эдиги, Молдовазы, Күнөрүжө. Сүйлөп атышат, ошондо ким сүйлөп атат, кайсыл проекттен деп, анан ошондо кийинки дейлиде ошолор катышпаса, топ берсеңер болот да, виртуальный топтучу. Кийинки сөздү, мисалы, digital nomad. Digitalга Молдовазга беребиз. Ошолорду берели. Айтмакчы Айзада Бимазарова. Мен машина кетип атпайм, жакшы окуп атам. Кыргызча подкаст дегенге жаңы менеджер болду. Кыргызча подкаст менеджери командасы жок болчу. Рахмат. Мен ошо кечеги мага берди менеджердики. Мен ошо Меджардан каналында дагы мүчөмүн. Аяктандагы Мырзайым Аскарова болуп дегене Zoom жолугушуу кылганбыз. Аяктандагы протоколдук иштери бар болуп. Анан кийин ошо Кыргызча подкаст каналын жаңыдан ошо иштеп баштадык. Анын бир мүчөсү ошол сайт, лендинг жактарын жазайын деп келечектеги ошо Өмүрбек деген бала алды ошол жагын. Андан кийин дагы бул кыргызча подкастты азыраак эле кишилер тандапты. Негизи катары топтогу Исламбек Широматулу деген тандаган экен. Мен ага дагы жазып койдум. Анан кийин ошо дагы деле ушул оюнда анан билдиретип, анан кийин дагы жардамчы катары Айжамал Самибаева бар. Анан дагы 2 байкоочу бар. Пока ушулар эле. Анан кийин ошо Notion Trello'ларды иштеп баштадык. Trello'га азырынча негизги ошо максаттарын кыла турган нерселерди башынан изип баштадым. Ошол анан кийин дагы команда жолукса менен кылып бизге дагы кененирээк болот. Рахмат. Ооба, проект боюнча суроолор болсо берип тургула. Жакшы көбүрөөк түшүндүрүп берем. Тоже кызыктуу проект. Жана Кажы Кужу подкастка катышып подкаст жазсам дегендер на самом деле кыргызча подкастка барат. Анткени Кажы Кужу подкаст бул бир эле подкаст, а кыргызча подкаст бул подкаст жаздыруу, подкасттиктер менен чогуу нетворкинг, алар менен немелерди тажрыйбаларды бөлүшүү, инструменттерди чогултуу, кантип подкаст жаздырса болот, каяктан, кимдер угат, ошолор жөнүндө нетворкинг комьюнити болот, сайтыда болот раз. Логотип, лендинг пейдждерин жаза берели да аларды. Ооба, анын дагы ошол логотип, лендинг пейдждин жазыш керек, бирок ага чейин ошол экинчи спринттеги структурасын жазыш керек, блокторун, эмнелер чыгат, кандай сөздөр чыгат, кандай менюлар чыгат, ошолорду ойлонуш керек. Анан ошолорду ойлонгондон соң анан уже сайт жасап баштайбыз. Рахмат. Так, ким сүйлөйт кийинкиси? Меджардамдан Мырзайым Аскарова сүйлөсүн. Мен 5-чи сүйлөйм да. Сон. Амазба. Биздики кечөө 5:30
бардык мүчөлөр кирип, команда мүчөлөрү тааныштык эң биринчи эле. Ал жерде Айжамал Самибаева өз жөнүндө айтып берди, Элнур ажы, Эльвира Бимурзаева эже айтып берди. Бул жерден бир эже бар экен, бизден Жидегүл Өмүралиева деген. Ал башка чет өлкөдө болгондуктан биз менен бат эле кирип анан чыгып кетти да. Калгандары баарыбыз Маназ Дайырбек уулу, Айзада Бирназарова, Насихат Мамбетова, Эльмира Акматалиева менен биргеликте ушул сайттын структурасын, менюну кандай кылып, кандай аттарды коебуз, ошол боюнча эмне үчүн ошол атты коюп атабыз, и ошонун мындай түшүндүрмөсүн кичинеден кылып жазып кеткиле деп Trello'го эме кылып койдук баарыначы. Комментарийге жазып, ошол боюнча баардыгын түшүндүрмөсүн жазып кеткиле деп бүгүн 12-ге чейин, кечки 12-ге чейин алар жазып тапшырманы аткарышат да. Анан блогтор боюнча да ошентип баарына задание берилди. Бирок мен өзүм Notion'га, чтобы алар ошо биздин команда мүчөлөрү түшүнүш үчүн примерный структураны түзүп койдум да. Там биринчи сайтка деген эмне керек? Биринчи сайттын логотиби, анын жанында биз онлайн консультация жасап жатканыбыз үчүн жанында онлайн консультация деген шилтеме болуш керек. Анын ичине киргенде там регистрация боло турган баракча ачылыш керек депчи. Анан меню болуш керек. Менюда ошол кайсылар болуш керек, кайсындай ссылкалар болуш керек. Башкы бет, биз жөнүндө маалымат, дарыгерлер жөнүндө маалымат, IT волонтер, медперсонал волонтерлор боюнча маалымат болуш керек. Кызматтар, биз кайсы кызматтарды мындай ошо кайсы кызматтар жөнүндө мындай ошол онлайн консультация беребиз, ошол боюнча менюда болуш керек, сын пикирлер болуш керек. Анан байланыш маалыматтары жөнүндө деп жазып койдум примерно. Муну өңдөйбүз да дагы ичине кандай эмне аттар болот. Анан башкы беттеги блогтор боюнча пример келтирип коюп койдум. Биз жөнүндө, то есть мед жардам жөнүндө кыскача маалымат болот. Башында мындай ортосундачы. Анан кандай кызматтар жөнүндө мындай муяка пример келтирип койгом, сүрөттөгүдөй эме депчи. Ошондой боло тургандай эме керек деп. Ар бир ошо педиатр, терапевт, анан эме дегендердин блогтору болуш керек да, сызык мененчи. Ошол примерди келтирип койгом. Анан дарыгерлер жөнүндө толук маалымат, карусель болуп жылгандай мындай ошо дарыгерлердин толук маалыматы, анан карусель кылып, ошону жылдыргып көргөндөй кылып деп ошондой кылып пример коюп койдум. Бирок бул дагы оңдолот. Команда менен чогуу биргеликте Zoom менен чечебиз буларды. Анан футерге болсо кызматташтыктар боюнча ыраазычылык тексттер да, мындай. Мисалы азыр биз эмеден чөйрөдөн же болбосо ашардан акча ала турган болсок, аларды дагы мындай кызматташтыкка кылып, мындай ыраазычылык кылып, ошол жерге астына белгилеп кетсек деген ойда. Ошо бизде ушундай эмелер жүрүп атат. Рахмат, Нурзайым. Разбор кылып бердиңиз. Бүгүн эртең мен чат топанды көрдүм. Немеге жасап койдум деп жазып койдуңуздар. Барып Notion'дан карасам, ичинде блогторду описание кылып коюп турсуң. Молодец. Башкалар дагы сиз жакшы түшүнө албай атсаңар, өзүңөргө визуализация жардам болуш үчүн ошентип блогтордун атын дагы неметип койсоңор болот. Эмнени түшүндүрөт, эмне кылабыз деп скриншоттор коюп койсоңор более түшүнүктүү болот да. Силер аналогтор көрүп атпайсыздар, ошол аналогдун скриншотторун кесип кошуп объяснение жасап койсоңор оңоюраак болот. Анан командалар менен таанышканыңар да жакшы болуптур. Ошон үчүн дагы мен азыр башка продукт оунерлерди кошо элекмин командаларга. Или ошол врачтарды, IT персонал, волонтерлорду.
командаға танышып, сайттар жасап, уже более глубокий понимание темы болғаннан кейін ақырындап қоша баштайбыз, бәлкім чөрөгө чыгабыз, чөрө даяр болуп калсага чейин чөрөгө чыгарып туруп, анан берки команданы чакырып келип, алар таанышасыңар менен, силер таанышасыңар, өзүнчө команда болуп. Бәлким уже ал убакта ага чейин Дискордто болобуз, анан уже командалар точно бири-бири менен иштеп, жакшы иштеп баштаганда көп сурап атпай, WhatsAppка чыгалы, Telegramга чыгалы деп, ошондо бәлким бияктан кайра алардын Telegram каналдары даяр да, көптөн бери иштеп келатышат. Ошол жака доступ беребиз, анан ошол жака кирип, тоже неме IT support дейт, мед жардам деп киребиз. Анан алардын дагы фидбектерин, аларды күтүп атышат, алардан неме көрүшкөн да, иштеп атканда кандай оорчулуктар болгон, эмелер жетишпейт, эмелер болуш керек деген немелерди бериши мүмкүн, айтыпчы. Анан ошолорду эске алып туруп, анан биз кайра өзгөртөбүз. То есть биз жазып аткан блоктор, структуралар дагы өзгөрүшү мүмкүн. Просто бул азыр силердин көз карашыңар менен жасалып атат, неме башкалардын учету жокчу. Анан врачтар менен, пациенттин учету менен дагылар өзгөрүшү мүмкүн. Бул болсо agile да. Рахмат, кийинки сөздөн да уланталы Нургул Бекишева кол көтөрөт. Саламатсыздарбы? Мен жоңганам ол Мырзайым Аскарова, биздин неме кызыбыз ноушунда аябай жакшы толтурат да. Ошону Мырзайым Аскарованы айтайын дедим эле, ол ноушун жөнүндө айтып туруп атканда экранды шер кылып бизге да көрсөтө кетсе аябай жакшы болмок. Ошону эле айтайынчы дедим эле. Рахмат. Рахмат, Нургул эже, биз деген аны болсо да көрсөтөт, обязательно спринт ревьюда. Анан биз фидбек деген канал ачып койдук. Ошол жака смело барып, Мырзайымга лучи света, лучи солнца жиберсеңер болот. Мырзайым чоң рахмат, ушунда душ алып барып, дейли өтүшүп иштеп атасың. Мырзайым болсо көрүп сүйүнүп калсын. Энергияны целый день. Агай, мен чөйрөдөн да бир суроо берип алсам болобу? Оптолом. Мол биздин чөйрөдө биринчи блоклыкта азыр эме турат, краудфандинг менен SMM. Ошол жөнүндө бир аз эме айтып берип коесузбу бизге? Чөйрөгө краудфандинг SMM кереги жок азыр. Ой, кантип келип калды спринтке? Ошол жака ссылкаңыз да, бэклогкочу. Иә, бэклогтобу? Ооба. Бэклогто турган немелер, карточкалар, бул жөн эле любой идеялардын карточкалары, аны жасаш керек деген тема эмес да. Аны сүйлөшүп туруп анан жасайбыз. Кайсы бир спринтке жеткенде, чтобы унутуп калбаш үчүнчү. Ошо идеялар болсо, мисалы, азыр жазаш керек эмес, бирок вообще бир жакта жазып бир күнү жазаш керек дегенин баары бэклогто турат да. Бэклог деген бул биздин сознаниядагы команданын идеялары или продукт оунерлардын идеялары. Чөйрөнү болсо мен жана Мирадан ыргытпадым, ошону разбор кылдыңарбы? Аны бүгүн кылабыз агай, жолго элек болчу кече. Ошо жолу ошону разбор кылыш керек да. Мисалы, сайт бар, ооба, анан регистрациядан баштап бизде баары уже иштебейт да. Регистрация кылганда жанагы type формда калтырабызбы, же Google форма алабызбы, ошол кайсынысы оңой, type форма бирден жооп берген жакшыбы, или Google формадан баары суроого жооп берген жакшыбы. Анан Google форма келгенде Google таблицадан адамдарды неметсе болот да, текшерипчи, данныйлар текшерип, анан аларга личкаларына чыгып сүйлөшүп, анан ошолорду анан чөйрөгө кошобузбу, кошпойбузбу деген да бир жер болуш керек, сүйлөшө турганчы. Кимдер кошот, кимдер чечет, кантип неметебиз, определять этебиз, бул чөйрөнүн адамы же чөйрөнүн эмес депчи. Ошол процесстин баарын ойлонуп жазаш керек. Мен ошону Мирага карточка кылып билип койгонго аракет кылдым. Ошолор чечилип алса эле, анан Discordдон жанагы сүйлөшпөдүк эле. Каналдардын названияларын сүйлөшүп алсак эле, жасап туруп уже чыгара берсек болот. Чөйрөнү акырындап чыгарып, анткени азыр кээ бир проекттерде уже коноктор келип баштайт да. Ментор сыяктуу эле конок сыяктуу айтып берип, мисалы, Nomad List'те туризмде жөнүндө максат 3D немени жазган не бар эмес, ошону чакырам деп аткан жок. Анан ошол жакта эле бирөөнүн иниси бар экен, тоже ошону чакырам деп аткан. Аларды биз күздемиге чакыра албайбыз да. Анткени күздемиге чакырсак, алар как бы не в понятии болуп калат деп атканчы. Ошон үчүн алар бар чөйрөгө чакырабыз. Именно чөйрөдөн туризм деп туруп ачып коюп, туризмге чакырып, анан туризмге кызыккандарды чакырып коебуз да сырттанчы.
Анан туризм менен ошол туризм жөнүндө сүйлөшүп, анан биз как одно из ошол туризмге катыша турган лицо сыяктуу кошулуп, туризмдеги немелер командасы. Анан баары ошону бир чөйрөгө неметип башташты, түзүп башташты. Ошол сүйлөй бергиле дальше. Ким бар, ким жок? Так. Кимдер бар бизде? Бүтүп калдык шейтандай. Калды. Вроде мен кейбир окшош неме тааныган аттарды көрүп атам. Саламатсызбы агай? Саламатсыздык. Агай, мен психологияда мына ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып койсоңуз, биз ошо сайттарды изилдеп атабыз. Кыргызча психология боюнча АХА кейжинин гана таптык да. Так, азыр дейли силер өзүңүз айтып, анан кечээ эмне кылдыңар, бүгүн эмне кыласыңар, кандай проблемалар деп баштасаңар, анан айтып берем дагы. Кыргызча психология. Так. Угул атабы? Угул атадан тыкырып атат да. Тыкырып атабы? Машина деп. Кыргызча психология кетип калдыбы? Жок, мен. Айтып бербейсизби? Дейлини. Не кылдыңыз кечээ? В смысле, команда. Биз команда ошо шилтемелерди Notion'га эле жүктөдүк, анан ошо бүт эле орусча психология сайттары экен. Ошолордун эмелерин изилдеп атабыз да. Сайттын түзүлүштөрүн. Алар эмнелер жөнүндө жазышат. Көбүнчө. Командаңар менен жолуктарбы? 2 күндөн бери жолуга элекпиз. Воскресенье жолукканбыз, кечээ, бүгүн жолуга элекпиз да. Бүгүн кечинде жолугабыз. Анан сиз менен да жолугабыз дедик элек. Вроде кыргызча психология жөнүндө көп эле айтып берип аткам да. Вроде бир команда болуш керек болчу. Ладно, да бир жолу айтып берейин кыргызча психология. Короче, тема мындай, бизде психологдор бар. Кыргызча сүйлөгөн психологдор да көп, жок деп ойлосом көп эле. Бизде даже 2 группа бар. Бирөөсү КЖ психологдору, бирөөсү болсо кыргызча психология. Жок, жардам кылбат экен. Вот, ошол психологдордун кээ бирлери биз менен уже иштешет. Алар уже Instagram баракча жазып атат. Кыргызча психология деген КЖ сайт. Ар жака ар кандай современный инстаграмский немелерди, штучкаларды чыгарыпчы. Вот, идея деген неме болуп атат, ошол кыргыз тилиндеги психологдордун сайтын жасап бериш керек. Ал жака макалалар чыгып турат, кыргыз психологдор жазган макалалар психология жөнүндө. Кантип баланы тарбиялаш керек, кантип өзүңдү алып жүрүш керек, кантип күйүп кетпеш керек деген макалалар. Анан плюс ошо менен каталог жазсакпы деп атканбыз психологдордун. Чтоб адамдар психолог керек болсо, сурап отурбай, өзү эле кирип, тандап алат да, мисалы, где-то депрессия болуп эле кыйналып баштаганда, уже ким менен сүйлөшөм деп атканда бар психологко жазып алып. Если ошол жактан да неме кылса болот, бир фишкалар киргизсе болот, бирөөгө мисалы совсем кыйын болуп атса, ал болсо мисалы первичный онлайн психологдун консультациясын ала алат, или там горячая линиянан иши бирденкесин ала тургандай немелер фишкалар киргизсе болот. Мисалы суицидальный немелери болсо, моменттери болсо, чтобы сразу чала калып, сразу сүйлөшө калып, немети жардам бере алгачы.
Анан калганын уже типа глубокий психология или офлайн встреча постоянно дегенде уже психологдор менен психологдун контактын алып уже один на один психологдор менен сүйлөшөт да. Биз болсо ошол психологияны өнүктүрүү или ошол жака киргизүү эле темасын баштайбыз. Калганын болсо психологдор өзүлөрү эле иштеп коет. Мен сайт ошонун структурасын, блогдор названияларын пландап көрүп, башка сайттарын карап кандай кылышат экен деп түшүнсөңөр эле уже понятие болуп калат. Анан ошого жараша уже сайт жасап, анан толтуруп баштайбыз. Ошо блогдор жасап атканда как раз эмне керек, эмне жөнүндө деп уже билип баштайт. Ошол. Рахмат. Таң кызыктуу тема. В принципе, дейли бүттү. Окшойт. Келгендерге рахмат. Менде да примерно 10-15 минут бар, что эч кандай важный деле маалыматтар чыкпайт. Ушу менен бүтүрүп чыга берсек болот. Жумушуңар бар болсо, жумушка жок болсо, анда агай бир суроо берип алайчы. Мен Могу биздин команда менен болгон жолугушуулардын запистерин каяктан тапса болот? YouTube'дан. YouTube'дан, Мен сүйлөп аткандагыларды обычно. Ошо сиз сүйлөп аткандарды сурап атам да. YouTube'дан, YouTube дайджест го дейм эле, нотис каяктан чыгат Молдогазы биздин Discord'то. Рекордс деген канал. Ошол жакта тапсаңыз болот. Рекордтан чыгат. Бизде целый команда бар, ютуберлердин, SMM-шиктердин уже командалар түптөлүп атат. Мен ойлогом, жанагынтип каналдар ачып койсо, командалар түптөлүп атат. Проблема как раз ошондой отпой, бизде деген самоорганизованность кичине карамайт беле эмне? Или инициативаны колго алгандан коркобузбу? Бирок именно в ручном режиме чогултуп, тигинкиле мынткиле дегенде команда түзөт окшойт. Сайкала жок колуна алып, бул нерсе жок көрүп, командалар чогултуп атышат. Уже SMM-шиктердин команда немеси бар, командасы и ютуберлердин командасы бар. Хорошо, рахмат. Ошо азыр бүттү, так что бир эки долбоорду предлагать этсеңер болот. Бир долбоор, да, бир 10-15 минут разговор кылып туралы. Жумушка чекте. Дейлини бүтүрдүк. Агай бир нерсе айтып койсом болобу? Эгерде могу командаларда сурооңуздар бар болсо, кандайдыр бир запистерди каерден табам деген сурооңуздар бар болсо, ошо Башат командасына кирип, неме жаза бериңиздер. Жооп беребиз. Башат командасынан неме этсеңер болот. Кстати, Башат командасы кече жолукту, жолуккан жок билем билет. Башат командасы кече жолуккан жокпуз. Бүгүн 23:00 жолугушабыз. Анткени Башат командасы азыр уже жумуш аткарып атышат, административдик жумуш. Анан бүт командалар өз проекттеринде ичинде да ушу административдик жумуштар болот, пользовательдер келгендечи. Башаттыкы уже пользовательдер биякта бар, ошон үчүн Башат азыр административдик жумуш менен неметип жүрүшөт, иштеп жүрөт. Анан көп дизайн студияларындагы көп иштешет да, дизайн студиялар, бирок өзлөрүнүн сайт портфолиолору жок болот да, обычно. Сапожник без сапог деп ошону айтат. Ошондуктан Башаттын күздө менен сайты жок болуп калбаш үчүн ошол сайт керек. Анан ошол суроого мен бергем да Башаткачы, силер сайт жазайсыңарбы или административдик жумушту дальше жаза бересиңерби деп. Если силер дальше жаза берсеңер, анда келечек диджиталдан команда чогултуп келип туруп сайт жасап беребиз. Если жок, өзүбүз сайт жасабыз келип десер, анда күздө менен сайттын жасоого пландаштырып башташ керек да. Экинчи Ооба агай, аны кече биз окудук, ал эме сурооңуздучу. Бүгүн ошол саат 23:00 эки команда менен жолугушуп көрөбүз. Аларга кандай жардамдар керек? Ошол маселелерди чечкенде сиздин сурооңузду дагы талкуулайбыз. Өзүбүз жасайбызбы же жардамга чакырабызбы? Анда как раз эки командага бөлүнүп кетебиз да, Башат бирөөсү управление болот, экинчиси болсо сайт жасайт эле, экстерндер. Күздем Башатка вообще даже эки сайт керек да. Бирөөсү Күздемдин сайты, Күздем IT марафон деп чыгарабыз. Экинчиси болсо Башат
ошондой күздеми сыяктуу марафондорду жасап беребиз коммерческий основада деген сыяктуу былай дейм кыскача. Анан жанагы мед жардамда да айтып атпады, футерге башка немелердин кызматташтарын чыгарабыз депчи. На самом деле биздики бүт проекттер бири-бири менен перелинковдо болот. Скорее всего, бүт проекттер күздеми Жылдыз академиянын жардамы менен чыкты деген бир значок менен чыгат. Анан да бир ссылка болот, ошол күздеми деген, ошол күздемиге басканда бүт проекттердин немелери болот. Күздеми сайтында. Список жакшы сүрөттөр, логотиптер менен, кичинекей объяснениялар менен. Анан ошону басканда ошол проект жөнүндө кантип жасалган, жаңылыктар, ар кандай видеолор, жетишкендиктер, отзывдар, биз азыр күнүмдүк жашообузда болуп аткан фидбектер, күлүп жайнаган бир нерселерди ошол жака чыгарып, анан ошоларда командалар баары чыгат, ким бул проектке иштеген, тарых үчүн ушунча жаздырып коебуз. Анан кызыктуу болот. Көрсө ушунча көп адам иштеп битирет. Күздемдин өзүндө да команда дегенде бүт күздемиге аралашып аткандар баарын аты жөндөрү, сүрөттөрү, кайсы шаарлардан болот, ошонун баары чыгат. Ошондуктан как раз биринчи спринттин немеси ошол болчу. Аты жөнүңөрдү, сүрөттөрүңөрдү жазгыла деп, анын баарын да колдонобуз. Чыгарабыз ошол күздемин сайтына. Анын баары СМИге кетет, СМИлерди жиберебиз, СМИлер менен кызматташып, анан араңардан жакшы сүйлөп жүрүп аткандар СМИлерге барып интервью берип, история успеха айтып берип, ошондой ар кандай иштерди жасап, промоушн кылып, пиар кылып кылабыз. Анда ушинтип колдонуп кетебиз да, биздин проекттерге неме болсун. Анткени биздин көп проекттер некоммерческий да ошонусу жакшы. Некоммерческий проекттер менен СМИлер жакшы иштешет да. Именно как жардам берип аткан деген проекттер мененчи. Ошол жагын колдонсок болот да. Жазып атабыз. Ошентип жаңы пользовательдер привлекать этсек болот биздин проекттерге. Агай, эме биздики дагы вот мед жардамдыкычы некоммерческий болот да, то есть баардыгы бесплатно да, онлайн консультация берип атканда же кээ бир эмелери мындай баларын коюп коебузбу акча бар депчи типа. Жок, баары бесплатно болбойт, анткени кечке эле бесплатно болсо проект иштебей калат экен да. Мындай премиум деген бар, бесплатно башталат, бирок кээ бир жерден нерсе сага дополнительный керек болсо платный да. Мисалы мед жардамда ушундай услуга бар, чет өлкөдөгү мед туризм деп коет эмеспи. Мисалы Берлинге барып лечение кылып келем десең, сага мындай, Берлинде мындай клиникалар бар, ошолорго сүйлөшсөң болот деп жөн айтып коет. Анда сен өзүң барып ошол клиниканы өзүң табасың да. Если жок, мен билбейм эчтекени, мага жардам керек, мага котормочу керек, мага киши барып сүйлөшүп келиш керек десе, анда ошол агентство катары барып мед жардамга сүйлөшүп, сага билет алып берип, аэропорттон тосуп алып, ошол клиникага алып барып, лечение кылдырса, анда уже акча төлөнүп калат да. Бирок ал уже офлайн өзүнчө сүйлөшүлгөндөн кийин да. Башында ошолордун эле контакттары кетет, ошолор биз менен иштешип, ошолор бизге контент берип туруш үчүн аларга бекер. Бирок алардын как бы конечный цели или немеси аларда мындай көздөгөнү акча табуу да. Ошол эле психологдор да ушундай. Алар как бы онлайн жардам бериши мүмкүн, как бы өзүн тааныштырып, клиент табыш үчүнчү. Бирок кайра консультация алганда, конечно, психолог менен жолугуп консультация бергенде акча төлөп бериш керек болуп калат да. Бирок, конечно, кээ бир жерден биз эми психологдордон акча ала албайбыз, сразу эле, анткени бизде ошол пользовательдер аз болот. А уже көбөйүп калгандан кийин уже тандап баштайбыз да. Хорошо, биздин сайтка кириш үчүн определенный сумма неме айына төлөп турушуң керек деп ушундай условиялар коюп коебуз. Если популярдуу болуп кетсе, ага чейин баары бекер. Ошол ойлоп атканда кантип түзүш керек, вот мындай онлайн консультация там бекер деп түзүш керекпи или Бекер. Бекер деп туруп, анан ар жагындагы если то есть оорураак болсо ошолорду мындай акчага эметип кетет экенбиз да. Ооба. Ал жагын уже монетизация учурунда ойлонобуз да. Ошол бекер нерсе иштеп кетиш үчүн пока что краудфандинг менен эле чогултуп турабыз, если бизге каражат керек болуп калса. Бирок анткени биз өзүбүз деле бекер иштеп атабыз да. Бул нерселер обычно разработка сайта, разработка системы деген кымбат нерсе да буларчы.
где-то бир 6 айдан баштап 2 жылга чейин пландаштырып жаза алат. Анан бир 2-3-4 киши разработчиктерден алынып, дизайнерден алынып, алар сүйлөшүп, аларга айлык төлөп жасалат. Ошондо бир проект где-то 10 миңден баштап 20 миң долларга чейин жасалат да. Даже чоң проект, если чоң, жанагындай нолдон баштап жасала турган бүт неме болсо, ошого чейин чыгып кетет. Немелеричи, расходтору. Ошондуктан ошол проекттер азыр жок бизде да. Эч ким жөн эле бекер жазасы келбейт андай проекттердичи. Анткени бул көп убакыт сарпталат, специалисттердин. Бул деген аябай күчтүү нерсе, сен түнү отуруп, 2-3 сааттан зум сүйлөшөсүң, дейли кыласың, чтобы ошол теманы түшүнүш үчүн. Анан кишилерди аласың, аларга айлык төлөп беришиң керек, анан алар кээбилери иштейт, кээбилери иштебейт, анын баарын коюш бул өлө чоң оор процесс да. Биз болсо ошонун баарын бекер жасап атабыз, анткени биз айтишник, биз жаза алабыз, во-первых. Анан жанагындай темалар кошулуп кетип атат, типа Кыргызстан үчүн, Кыргызды деген темалар кошулуп кетет. Өзгө керек, үйрөнүп атабыз деген темалар менен ошол энергия менен жасап кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал иштейби, иштебейби пока белгисиз. То есть биз как бы эксперимент катары жазып атабыз азыр баарыбыз. Вдруг иштеп кетет. Ну, скорее всего, иштеп кетиши мүмкүн, анткени бизде неме көп. Адамдар көп, ошол адамдар колдонсо эле иштеп кетет. Деп ишенем, буюрса. Түшүнүктүү. Буюрса. Рахмат. Может быть, когда-нибудь. Ассаламу алейкум. Азамат агай, Жакшы. Мен бул Заман деген каналдан тарых биз али баштай элек. Анан командага да эч ким жок болуп атат да, азыр бир эле адам жооп берди. Ошо бир эле адам даяр болуп атат, анан 2 адам жардам берүүгө даяр да. Анан ушуга мен бир суроо бар менде. Бул YouTube канал болот ошондо Заман. Же сайты да болуш керекпи? Заман дагы как раз неме умтул деген сыяктуу неме эки жолдун ортосунда турат азырчы. Мен предлагать этип атканда, мен YouTube канал бар, орустар Red Room деген. Көрдүм. Ошону эле кыргызча которуп койсок, ал жакта баары разбор кылынган, изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Анын форматы дагы окшош да бизге мындай. Неме жөнөкөй, неме жаштардын сөзү менен ар кандай приколдор кошулуп, ортосунда разбивкалар менен мындай кызыктуу бир 20-30 мүнөттүк видеолор да. Анан ал болсо бүт убакыттарда алынган да, типа кандай болгон көрүп көрсөңөр, чындап эле кызыктуу. Даже мектептен тарых окугандар көрүп алып кызыгып, о, сонуңку дейт да. Көрсө ушундай болгон турбайбы депчи. Анан айтып берип аткан ведущий дагы өлө харизматичный бала да. Немеге окшошураак, мындай ЛГБТ сыяктууга окшошураак, бирок андай эмес. Берлинге келип турат, жакшы немеле бала, мындай неме билими жогору да. Анан ошонун примери менен көрсөтүп коелу дегенбиз да, көрсөтүп коеюн дегем, ошону кыргызча которуп койсок, өлө жетиштүү болмок да, по идее, эч кандай изилдөөлөр кылып отурбай. Минимум задача ошол. Если команда ошого макул болсо, биз ошол процессти коюп, ошону которуп баштамакпыз. Кыргызчалап, Кыргызчалап. Сайт керек жок бул жерге? Ну, как бы контент ошол да. Контент YouTube'ду кыргызча которуу. Анан экинчиси сайтты эми жасап койсо деле болот, прям сайт жазабыз десекчи. Ал жакка ошол видео, ошол команда биз жөнүндө кантип которуп атабыз, анан балким бизге там donation кылсаңар, ошол donation кылсаңар болот. Эмне жөнүндө проект деп ошондо өзүнчө бир лендинг пейдж жасап койсок болот. Там немелерди издейбиз, каржылуу издейбиз, или командага кишилерди издейбиз, идеяңар болсо кошулгула деген сыяктуу. Кийин чтобы ашарга неме кылып атканда, ашарга компания кылып атканда, ошо сайтты көрсөтүп койгонго, или YouTube'тан там анасы дегенге тоже сайтты көрсөтүп койчу, биздин там социальный сеттер или кимдер иштеп атат дегенди чыгарып койгонгочу. А так основной упор ошол YouTube каналга кетмек да. Демек видео контент болот экен бул, Видео контент болот. Бирок ошону не обязательно, что биз ошону которуп,
тартабыз да, биз просто ошол процессти жасап коюшубуз керек да, типа ошол котормочуларды табып, ошол тексттерди табып, ошол котормочулар акча сураса ага каражат табып, через ашар ошол идеяны жазып, анан адамдарды таап, аларды привлекать этип, ушундай тарыхты которуп атабыз депчи. Которуп туруп, анан озвучка кылдырып, ошол процессти биз неметип, пландаштырып, жазып где-то брейншторм кылып койсок, ошол команда ошону эле аткарат да биринчи. Ошондуктан 1-2 киши эле жетиштүү болот. Түшүнүктүү. Рахмат, түшүнүктүү. Анан как раз ошол тарыхты биздин жана тарых менен алмаштырбаш керек. Ата тарых десеңиз биз айтабыз, биз Кыргызстан тарыхын изилдеп, кыргыздар жөнүндө айтып берет экенбиз депчи. Ал жак эмес да. Кандай деп ойлойсуз? Ушундай кылсак болобу? Видеону которуп ретро. Негизи мен YouTube каналды көрдүм, ал сиз жана жөнөткөн. Аябай мындай кызыктуу экен да, ошону кыргызчалап койсок негизи өтө жакшы болот. Мындай форматта ичинде немелер информацияларды аябай маалымат көп экен да. Аябай кызыктуу немеде тартып көрсөтүлгөн да, аябай. Уюштуу жагы жакшы экен. Анан умтулдунда да бизде неметип калдык да, умтулдун действительно немеси, аларда ушундай YouTube канал бар. Бирок ал жактан өзүнүн өнүктүрүү дегенде американецтин сүрөтү, видеосу туруп, анан ал сүйлөп атса, как-то мындай умтулгум келбей калат деген сыяктуу болуп сөздөр болду. Бирок мен кече кино көрүп отурганда деле, мисалы биз американский кинолорду көрүп атпайбыз, озвучка менен, дубляж озвучка менен жакшы качестводо. Ошондой сыяктуу эле тарыхты деле жакшы озвучка кылып койсок, дубляж мененчи, кээде даже билинбей калат да, бул кыргызча сүйлөйт экен го бул деп. Бирок ал менен да сүйлөшүп алыш керек, ошол Редтумдун каналынын ээси менен биз сеникин которуп атабыз, капа эмессиңби деген сыяктуу. Ал болсо, неменин Patreon'u бар. Patreon деген бул ошо donation чогулткан сервис да. Ошол жакта толтура неме кошкондор бар, где-то бир 1,5-3 анан 5 евробу, 5 доллар ушундай. 800 адам подписан да, то есть ал деген айына где-то 1000 доллардан ашык алат да ошол каналдан элечи. Каналдан келген рекламадан сырткары жөн эле Patreon'дан donation алат. 1000 доллардан 1000 доллар айына. 1000 доллардан даже көп алат. Плюс теги YouTube'тагы реклама плюс ошол жактагы donation да. То есть где-то бир 2000-3000ге чейин алат болуш керек. Ушунчалык популярный неме канал. Рахмат агай. Так, эми точно болду. Жумушка келдим. Күнүңөр жакшы өтсүн, продуктивдүү. Жакшы иштегиле. Анан кеңкедегиден бүгүнгө ичинде балким командадар менен жолугушабыз. Ийгилик каалайм баарыңызга. Сиздерге да рахмат. Игилик. Сау болуңуз.